Рахмат, Нурлан Асанбекович. Урматтуу Кудайберген Базарбаевич, бул өзгөрүүлөрдү алып келген себеби эмнеде? Себебин түшүнөлүчү. Өзүңүз билгендей, биринчи иретте болсо жергиликтүү жерден баштап инициатива чыгат, сот болот, соттон кийин айыл кеңеш чечим кабыл алат, андан кийин акимчилик чечимин кабыл алат, андан кийин областной госадминистрация чечимин кабыл алат, андан кийин өкмөт астында комиссия бар, анда чечимин алып чыгат. Ушунун баардыгы чогулгандан кийин бизге бергенден кийин андан кийин биз силерге алып чыгабыз. Кудайберген Базарбаевич, сиз ушунун жол жобосун айтып атасыз да? Жол жобосун. Бирок себебин айтсаңыз, себебин. Мамлекеттик саясатта турабы? Мамлекеттик саясатта ушул өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө керек болуп атат, турабы? Болсо биринчи иретте бүгүнкү замандын талабы. Ошол жол менен баратабыз. Туура айтасыз. Жогоруда менин коллегам жакшы айтты да. Ошол талап жалпы Кыргызстандын бардык жерине жайылсын деп атат да. Мен дагы ошону колдоп кетет элем. Биз дагы колдоп атабыз. Эмне үчүн дегенде мына менин районумун 3 айылдын аты өзгөрүп атат. Сиз айтыңызчы анда, достук деген айыл, ынтымак деген айыл, тынчтык деген айыл Кыргызстанда канчо? Мореке достук, тынчтык, ынтымак, булар болсо жанакы жалпы Кыргызстан боюнча саны канча? Ынтымак деген айылдын аталышы канчо Кыргызстан боюнча? Анысын билбейт экенмин. Аябай көп да. Базар Коргон районунда эле 5-6. Көп. Базар Коргон районунда эле. Көп. Ошон үчүн бир мамлекеттик саясат болгондон кийин карап ошол жерди баягы бири-бирин кайталабастан, бири-бирине окшош болбостон бир башкачараак кылып аттарды өзгөртүп келсеңиздер жакшы болот эле да. Эмне үчүн дегенде биз паспорт алганда, учетко турганда, шайлоо убагында ынтымак деген айыл Кыргызстанда көп, ар жерден чыгып калып аткан убактар кезигишип атат да. Мен түшүндүм. Биз макулбуз. Ошондой эле жогоруда мен коллегам айтып кетти, бир эле ушул баягы бардык жерге жайылсын дегенчи, ошондой эле Бишкек шаарынын былтыркы жылы билесиздер, курултайда биздин төрагабыз Бишкек шаарындагы 4 райондун аталышы боюнча аябай каттуу ошол жерде сүйлөгөн. Ошону тез арада ыкчам биринчи кезекте кылып өзгөртүү боюнча. Мен дагы ошону бир убактарда айттым эле, ушуну тезирээк өзгөртсөк деп. Кошуна мамлекеттердин бардыгында Борбор, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан бардык жеринде райондордун аталыштары өзүнүн эне тилинде жана өз тарых аталыштарында турат. Ошону дагы карап көрсөңүздөр, Кудайберген Базарбаевич. Рахмат. Рахмат. Рахмат.